батырланып, күнү түнү уктабай санага батып, кара чачың агартып бизди чоңойттуң. Рахматымды айтсам да, таманыңдан өпсөм да, аздык кылат апакем. Фамилиям Козубаева. Атам койгон экен, биз апардык. Азыр Сапаргүл дешет, Сапаргүл боюнча эле жашап келатам. Ошо. Анан туулуп өскөн жерим Ош облус Совет район Чалма айылынан туулуп өскөм. Колхозчунун үй бүлөсүндө эле туулуп эле ошо боюнча эле келатабыз. Өзүм бала чакам менен турам. Жолдошум 90-жылы каза болгон. 3 баланы тарбиялап өстүрүп, өз ордуларына, коночолоруна кондуруп дегендей, Кудайга шүгүр, азыр өзүбүз жайында үй бүлөлүү бардык. Балам, бирок балам үйлөй электим да, эми үйлөнөм деп атат эми. Балдарыма мен турмушума байланыштуу билим бере алган жокмун. Себеби булардын атасы каза болгондон кийин өзүм жалгыз тарбиялашка туура келип калды. Анан өзүңөр билесиңер эми жалгыздык бизди тууган урук, ата-эне же болбосо жакын тааныш билиш дегендей мен болгон жок анда. Өзүм жакка тарбияладым. Эми 11-класска чейин окуттум, Кудайга шүгүр. Андан буяка жогорку билим бергенге мен немем жеткен жок. Күчүм деле жеткен жок, чынын айтканда негизинен. Анан каражат деле жеткен жок. Анан кыздарым ошол эле билим деңгээли менен эле калышты, бирок кыздарым Кудайга шүгүр турмушунда өзүнүн ордун тапты деп ойлойм, бактылуу эле жашап атышат. Анан балам ошо эми Кудайым жалгыздын жары Кудай демекчи. Кудайым өзү жар болуп, азыр Кудайга шүгүр мага үй алып берип, жай алып берип дегендей бардык нерсе артта калды. Азыр ошо немени Национальный университетти бүттүрдү, иштеп атат. Силердин кесибиңерде иштеп атат, мисалы үчүн эми айтчу болсом. Аллага шүгүр бергенде. Азыр эми Кудайга миңметиме шүгүрчүлүгүмдү айтам. Бардык нерсе жетиштүү, Кудай эл катарыбыз. Көптүктеп каре кирмесең, көз отуң менен сүйлөшөм. Көрүнбөй койсоң болбойбу же, көңүлдө сырды билбесең. Көрүнбөй койсоң болбойбу, койчу көңүлдө сырды билбесең. Ал олуп күйүк жаш жаным, мен ашыктык отун жаккамын. Açılmaz surdu oyundun, sen açkıçın istep tapmadın. Açılmaz surdu oyundun, koyçu açkıçın istep tapmadın. Süyem de açık aytpadın, cesum saytıp tele kappadın. Sır keres canday mostoyup, sen sırыңды içke katpagın. Sır keres canday mostoyup, koyçu sırыңды içke katpagın. Ertelep turup mamıttan menem gerke koşo jarışsam. Ömürdün uzak yolunda men özümdü sağa tanıtsam. Ömürdün uzak yolunda, koyçu özümdü sağa tanıtsam. Köptiktep kare girmesen, göz otun menen süйлөшөm. Görünböy koysan bolboybu je, көңүлдө sırdı bilbesең. Görünböy koysan bolboybu, koyçu көңүлдө sırdı bilbesең. Görünböy koysan bolboybu, o degi көңүлдө sırdı bilbesең.
кесипке бала кезде эле мектепте баягы кружок тигиндей мындай деген болот экен. Ошого катышып жүрчүмүн. Анан кийин биздин балалык кезибиз кичине оорураак өткөн. Себеби деген илгеркиге эле кошулуп калдым, мен илгерки поколение кылып. Бир эле автобустар менен келип кечинде ошо боюнча жатып катташанан чыгып алып центрге келип ыр чорууга катышкандар, кружокко катышкандар катышчубуз. Анан кийинчерээк 8-класска барганда Ошко чейин алып келишти. Бир бала кезде билбейм, азыр унутуп деле калдым. Бир гезиттен чыга калган эле Сулайман тоосуна арналган ыр экен. Ошону эле өзүм эле оон чыгарып, өзүм эле ырдап, өзүм эле ошентип көркөмдүп алып эле ырдап жүрдүм. Анан ошол ырым менен Ошко чейин келдим. Өзүм негизги мындай театрга иштейин деген оюм бар эле, бирок каяка барып иштешти билбейт элем да. Анан мени окуткан класс жетекчим бар эле. Азыр ааламдан өтүп кетти. Урият эжеке деген. Ошол эжеке көп салым кошту. Сен деген театральный Ташкентте институт бар, ошого окушуң керек деп айтып берчи. Анан айланып тегеренип отуруп, Ташкентке деле жеткен жокмун. Негизинен ошол өзгөндө билчилем да атышып келгенде. Клуб бар эле. Анан ошону таап, ошого барсам эжекем неме болуп, заведующий болуп калыптыр Дом культурага. Анан ошол ишке алды. Ошо боюнча эле 1968-69 окуу жылында биз биринчи выпуска болуп 10 классты бүтүргөнбүз да. Андан кийин 2 жылдан кийин 11 класс болду. Ошондон бери 1-сентябрда келгенмин. Эми ошо эмгек жолун баштасам деп айтсам адашпайм да. Ошол жүрдүм. Биздин кезибизде айлык дегенди эле билчү эмес, башканы деле билчү эмес. Биз командировка деген, гастрол деген болот эле. Айда десе айдап, кеттик десе кеттик. Ошончо жүрүп, ошондо бир жерден эле жүрдүм. Ысыгына күйүп, сугуна тоңуп дегендей акча каражатка деле караган жокмун. Кудайым эми жеткирди баардыгын, тегиз, Кудайга шүгүр. Анан ошо боюнча эле элдик театрдан эле башым чыккан жок. Талантым ошо боюнча эле 10-ду бүткөн боюнча эле Кудай берген, өзүм тубаса деп койсом деле адашпайм. Ошо менен эмгек жолун баштап, ошо менен эле өмүрүм өтүп, пенсияга чыктым. Пенсияга чыккандан кийин деле 7 жыл иштедим. Иштегенден дагы эле менин курамдаштарым иштеп атат, досторум. А мен мына кыздарым бала чакасын багып берип коеюнчу. Булар ордунда бутунда туруп алсын деп, ушу кыздарым бала чакасына карап иштебей калдым. Азыр Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Иштебейм деп деле нааразы болбойм. Эмгегим жерде калган жок. Ошондо маданият тармагында Өзгөн элдик театрында 46 жыл иштедим. Кудайга шүгүр. Бизде Зулайка Акматова, Аттокур Базарбаев деген улуу инсандар болгон. Аламдан өтпөй азыр Өзгөн элдик театры Зулайка Аттокур Базарбаев атындагы элдик театр болуп калган да. Ошол биринчи бала кезимде келип 10-ду бүтүп эле келгенде мен Зулайка Акматова эжекемдин колуна келгем. Ошонун көп тарбияларын алдым. Биз билбеген нерселерди үйрөттү. Улууларды урматтап, кичилерди сыйлап дегендей. Анан мен негизги жетишерлик нерселерими айтсам, а кезде койгон пьесалар мындай атын атачу болсом, Ашырбай деген пьесаны койдук. Байдын байбичесинин ролун аткардым. Андан кийин немеде Азербайжан эл драматургу атын унутуп атам, ошонун бир пьесасы бар экен. Эме деген Шараптын сандыгы деген. Ошо Шараптын сандыгы деген пьесада башкыр Мунавар деген кендин ролун аткарып жогорку деңгээлде жетишкендикке жетиштим. Республика боюнча биринчи место орунга чыктык. Анан ошо телевидениеден берди. Ошол көрүнүктүү нерселерими айтып отурсам, азыр эми эсимден чыгып калды. Көп эле комедияларды ойной турган болчу болсок, Жарылбаган бомба деген бир көшөгөл пьесабыз бар эле. Муну менен көп жерлерди кыдырдык. Казакстанга бардык, Тажикстанга бардык, эми Кыргызстан эми өзүбүздүкү. Бул барбаган жерибиз калган жок. Ага кезде биз чыгып турбасак, бизге тыйын да бербейт болчу, айлык деген да билбейт болчубуз. Гастролго чыксак берет эле, болбосо отуруп калат элек. Ушинтип эмгектенчүбүз, ошентип жакшы жаштыгым, күндөрүм, жакшы күндөрүм ушу театр менен өттү. Байқала, қандай адам қартай
канат колдон келер иш болсо албайт белем 25-ти кайталап албайт белем 35-ти кайталап шарап ичтик ак жүзүмдөн кайдаган биз кечтик го жаштык деген дайрадан биз адамбыз алтын эмес жердеги биз көмүлсөк эч ким ачпайт кайрадан мен көмүлсөм эч ким ачпайт кайрадан өмүр чиркин узундугун ким билет ата канат сокпой калат бул жүрөк сыйлашалы өмүр өтүп кеткениче көңүл калуу өлүмдөн да күчтүүрөөк көңүл калуу өлүмдөн да күчтүүрөөк сыйлашалы өмүр өтүп кеткениче көңүл калуу өлүмдөн да күчтүүрөөк өзгөн элдик театры мындай оозгаларлык театр. Мисалы Кыргызстан боюнча Алай элдик театр, Совет элдик театр, өзгөн элдик театр. Үчөөнүн алдына ат салышкандар азыраак эле болот да, азыркы деңгээлге чейин. Анан кийин ошолордун ичинде мен эң көрүнүктүү ролдорду аткаргандарым, тиги эсимден калгандарын айтсам, Жарылбаган бомба деген бир көшөгөлүү комедиябыз бар. Ошону менен бияк Тажикстан, Казакстан бүт баарын кыдырдык. Казакстанга барганыбызда Раматылык байкебиз Ырысбай Абдыкадыров менен кошо бардык. Бүт Казакстан боюнча кыдырып 3 ай жүрдүк. Бир күндө 3 сеанска чейин койгон күндөрүбүз болуп атты. Ал кезде микрофон деле жок, эчтеке деле жок, кайрылуу деле жок. Ушу свет жок жерлерде тиги жыгачтын башына чүпүрөк байлап мынтип жагып коюп ырдап чорлогон күндөрүбүз деле аябай өттү. Иши кылса ушу Совет доорунда мен айтсам жаңылышпайм, кыйынчылыгыбызга карабай, башкабызга карабай, тыйын тыпыр бербегенине карабай сахнага жүрүп ушу өзүм кесибим Кудай берген талантымды ушу элге тартуулап атканыма ыраазы болуп эле ушинтип эле өмүрүм өттү да. Азыр эми ар кимибиз ар жакка таркап кеттик. Төкөлдөш 4 кыз деп төртөөбүз жүрчүбүз. Дилбар Перматова деген досум бар эле, Асан Оморов деген, анан Айша Туташбаева, Айсалкын Исабаева. Ушу төртөөбүз тең курман болуп, тең ушу театрдын немесин жөлөмөлөп, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, кимибиздин үйүбүздө чайынан даярбыз, ошону жүгүрүп барып ичип эле, эчтеке карабай эле, курсагыбыз тойгондо ыраазы болуп, сахна көрүп, элди кубантканыбызга ыраазы болуп эле жүрө берчүбүз. Анан азыр эми ошол досторумдун бирөө эле Айша Туташбаева деген калды иштеп атат. Азыр пенсияга чыкса деле иштеп атат. Өзгө эми алга элдик Мамат Омаров атындагы элдик филармония бар. Ошондо көркөм жетекчи болуп иштеп атат азыркыга чейин. Анан кийин Дилбар досубуз, Айсалкын досум ошо пенсияда өзүнүн турмуштарына байланыштуу жай-жайына кетишти. Анан ошо балалык кезде өткөн чакты эстесем, өтө ыраазы болуп кетем. Себеби жокчулукту билбей, барчылыкту билбей, тапканыбызды ортого салып эле бирибиздин тамагыбызды бирибиз тартышып ичип эле ушу театр деп эле жан берип эле түнү айдаса деле, күнү айдаса деле малчыларга, ал кезде сайыздын кезинде малчыларга айдачы тоонун башына кышты дебей, жайды дебей балабызды көтөрүп алып эле автобустагы кайдагы автобус бир грузовой үйлүү машинабыз бар эле. Ошону менен эле кете берчүбүз. Ошо менен жыргап эле таң атканча тиги сыйлап, бул колхоздон уктап турукчаңда эле тиги колхозго жетип, тиги колхоздон деметке тиги колхозго ырдап жүргөнүбүзгө кубанып эле жүрүптүрмүн. Каерде бир үн жетпеген, баягы эмби машина бара албаган жерде өзүбүз тандап алчубуз аны.
Себеби дегенде ошол жерде кишилер көп келет, концертке акча көп түшөт деп ушул темада биринчиден. Экинчиден барыш керек, элге тааныш, элди ошол укпаган элди угузуш керек. Бул жакта концерт келди, артисттер келди деген байгылардын сүйүнүчүн кошо бөлүшүбүз керек деп. Кышты кыштабай, жайдабай Кудайга шүгүр ошолор тейлечибиз. Эл аябай жакшы. Микрофону жок эле жөн эле мындай эле туруп алып ырдай берчү. Укмуш кабыл алчу, жакшы кабыл алчу. Спектакль деле койчубуз, концертибизди деле койчубуз, сыйын деле көрчүбүз. Курманбек Умаров деген партнерим бар эле, ал андан өтүп кетти. Ошол экөөбүз көбүнчө дуэт кылып элек, жаштык кезден бир элес. Бөдөшүптөн сүйгөнүмө иши кылып ошо эски ырларды ырдачыбыз да. Анан кийин Жеңишбектин ырларын ырдачымын көбүнчөсүн. Анан эми азыр эми ырдалбай деле калды болуш керек. Эми мен Алмаканды ырдачымын, Атай Оңбаевдин. Көбөлөр бир сахнага бир чыкканда бир 6-7 ырды ырдамай кирбейт элек да, эми ошо партнерим экөөбүзчү ошондой ырдачыбыз. Ай ушул сен кей берген элимсиң, мен үчүн сен канча кайгы чегенсиң. Мен кетерде беттен өбүп кучакта, кагылайын каралдымай кайраттуу бол дегенсиң. Ошо бир жакшы жетекчи келип калды, ушу Талипов деген. Ошол мен өзүмдүн жеке пикиримдейм. Ошол маданият кызматына көңүл бөлүп калды да. Бизди баягындай эметпей, кайерге барсак биринчи маданият артисттерди, эми негизинен биз артист деп эле аталабыз да. Артисттерди карагыла. Биринчи артисттердин тамагын бергиле, анан кийин ишке киришебиз деп. Үй жай деген деле билбедим. Үй жай деле жок, ошо квартирадан квартирага көчүп дегенде ушинтип жүрдүм. Анан кийин анан күндөрдүн бир күнүндө анан бир катуу сестене турган бир сөздүктүн бирөөдөн анан оказывается үйлүү болбосо болбойт экен деп, анан ошол эки Талипов мага эсте калаарлык нерсеси ушул кезге чейин, анын жакшылыгын унутпайм. Үйлүү болбосок болбойт экен деп ошо кишиге анан кийин арызымды жазып алып анан кирдим. Кирип анан ошол эмгегим жерге калган жок. Ошол үй берди, үйлүү кылды. Ошол үйдө өмүр бою жашадым. Бобек Ибраев анан ошо Шараптын сандыгы деген спектаклды коюп атабыз. Жогорку деңгээлде 3 көшөгөлүү чоң спектакль экен. Анан ошол эки Бобек Ибраевдин койгон спектаклдин негизинен мен өтө чоң даражада, өтө чоң негизги максатыма жеттим деп адашпай айтам да. Себеби дегенде мен ошондо башкы рол эмес, мындай эле катардагы эле Мунавар деген 3 айлык келиндин ролун аткарып, ошол спектаклдин аркасы менен маданияттын мыкты кызматы деген медалга жетиштим. Бобек Ибраев кыргыз эл артисын менен мен мындай немеден эле көрчүмүн, телевизордон эле ошол кезге чейин. Анан биз деген бир баладай, бир энедей болуп келип биз менен аралашып, айрыкчасын башкасын айтпайм, мындай жашыруун түрү жок. Көбүнчөсүн мага көңүл бөлүп койду баа кишичи. Себеби дегенде мен эчтекени бүткөн эмесмин, театралный мындай билимим жок. Жөн 10 класста эле бүтүп келгенмин. Анан мындай эле бир сыйра текшерип көрдү да, ким кандай канча жыл иштеген, балекет салекет ушундай эле. Анан мен жөн эле мынтип эле айгачы муну музыкалаштырыш керек экен. Бизде музыкалаштырыш деген тема болгон эмес да элдик театрда. Баягы музыкалаштырыш керек экен. Анан музыкага тандаганда ошол Азербайжандын музыкасын коюшка туура келип калат да спектаклга. Анан менин немеме тансага түшүп мындай чыгат да сахнага. Менин немем музыкама таппай атат. Мен айттым, койчу Бобек, ошо кыйналбай эле коңузчу өзүм эле мынандай кылып эле чыгып эле өзүм эле музыкам өзүм эле ойноп. Ой, болду, ошогончо эле кете бер. Болду. Сага мен режиссерлук да кылбайм деди. Сен өзүңдө экен, режиссерлук талантың өзүңдө экен.
Болду, мен бияк менен иштей берем деп эле бошотуп койду. Мен өтө мактанып, сыймыктанып турган жерим ушул улуу кишилердин аркасынан мен улуу деңгээлге, улуу даражага, бардык нерсеге жеттим деп жаңылышпай айта алам да. Мен ал кезде жаш кыз элем секеле, сен да бала оздун сүтүң кетеле. Жар боруна орок менен үй куруп, ой, жаңы гана көчүп келдик дечеле. Жаңы үйлөнүп биз көчүп келдик дечеле. Кемпир десең мени колдон жетеле, чалым иде мен да сага эркеле. Чалым байкуш чарчадың деп жумуштан, ой, чай кайнаткан күндөр эстен кетеле. Чай кайнаткан ой күндөр эстен кетеле. Эми көрсөң мен бирөөнүн аягы, ыраңым жок сага таныш баягы. Зырпылдатып жүрөктөрдүн кагышы, ой, кайда кетти эки беттин жамалы. Кайда кетти ой эки беттин жамалы. Коштошордо комай кармап колумду, сагынба деп санга бөлдүм оюңду. Жаш кезектин эстелиги болсун деп, карап турдук каран үзгөн жолуңду. Карап турдук ой каран үзгөн жолуңду. Кыз кезектин эстелиги ушул деп, ой, карап турдук каран үзгөн жолуңду. Карап турдук ой каран үзгөн жолуңду. Өкүнүчүм эмне? Өкүнүчүм эми телеге тегиз эч ким жок го бул дүйнөдө. Бир өкүнүчүм ушу бала атасын көрбөй калды да. Ушул күндөрдү көрсө болот эле биз менен кошо жүрүп. Ушул доорду сүрсө болот эле деген өкүнүч бар. Жок эмес, ушул өкүнүч бар. Мен өкүнбөйм. Мен маданиятты сүйгөнүмөн, ошол Кудайым мага ошол эки кичинекей болсо дагы, илим билим болсо да кичинекей ырдуу мага жүрөгүмө тартуулап, ушундан күн көрөсүн, ушул кесипти аркалашын, сага берген эмем ушул деп Кудайымдын бергенине мен ыраазымын, өтө ыраазымын. Ошонун аркасынан тиги акча деп көп кеткен жокмун, элчилеп тияк бияка баскан жокмун. Ошол эле бир эле жерде өмүр бою жүрдүм. Жоктой болуп, барда болуп, жокмун деп деле ыйлаган жокмун, бармын деп деле сүйүнгөн жокмун. Кудайга ушунчалык сүйүнөм, ыраазымын, көргөнгө бергенине ыраазымын. Элибиз аман болсун, тынч болсун. Бала чакасын күнү күчүн көрсүн. Эч качан жаманчылык болбосун. Ушул мен деген Кыргызстан жакшы мамлекеттердин катарына кошулсын. Эч кандай жаманчылыкты Кудай ыра көрбөсүн. Энеки мен